оомал дүйнө, жок дүйнө да жалган дүйнө. Арманга толо, ырынан ыйы, күлкүсүнөн ызасы көп дүйнө тура. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобунун ырчысы Мурадил Сагыналиев. Жараткан жакшы көргөн пендесине өнөр берет экен. Беригинде да таптап, нактап, төрт тарабын төп кылып берген экен. Мурадил Сагыналиевдин жаркын элесине арналган азыр силер күбө болчу бул программаны даярдап жатканда ыйлабаган, сыздабаган киши болгон жок. Айла жок экен. Капыстан келип күткөн элинен, жардап сүйгөн угарманынан, жандай көргөн үй бүлөсүнөн, селдей агылып келген көрүүчү журтунан сууруп алып кеткен ажалдын улуктугуна баш ийип кала бердик. Адамга эмне керек? Бул жалганда. Өмүрдү узун делеп эмне максат? Өткөн жолуң такталып из болбосо, байыр алып түбөлүк коноор жайга, барар жерге багыты түз болбосо. Ак дилден адал үмүт күттүм дейсиң. Ак карагама менен түз болбосо, абирде арман оту тутанбасын, акыйкатта актап турар иш болбосо. Байлыкка бул бакыттын баасы канча? Бар дүйнөнүн батасы түз болбосо, баш ийдирип напсинин ээн баштыгын, бар нерсеңди күтө билер күч болбосо. Адамга эмне керек? Бул жалганда. Алтындап үйгө кирсе да, асмандан жылдыз аралап, ай нурун кармап жүрсө да, бактыга тойбойт адамзат. Adamdı çeken o bilse de, altında büyüğe girse de, asmandan yıldız aralap, ay nurun varma be yürüse de baktığa toy boyut adamzat. Kılımdı kıyıdan görse de, kızığın yalgız bölse de, kırçınday yaştan oң ayrılıp, kıymılsız güngöne gönse de ömürge toyboyut adamzat. Canından ölüm tursa da, jalantıp kılıç sunsa da, jabırkam жүрөгөң алсырап, ирмелбей көзүңе тунса да деги үмүткө тойбойт адамзат. Бу дүйнөдөн ани болбойт, кири бир болбойт, ел болбойт, камкордук көргөн калкына,
kem bolboyt. Jargılanıma su bolboyt, жалгыз ötse çu bolboyt. Bu dünyeden ne darman, su jetpegen ey taldarman. Tünörü bulutu kapnasa, ağarıp atkan ey tаңдарman. Kempirinden ayrılıp geçte жүрген çaldarman. Jarkıram günüңe тийбесе, жаңыдан чыккан күн дарман. Ağarıp ayыңdo тийбесе, ай караңгы түн дарман. Irgağı jurtkaң жетпесе, ырдалып жаткан үн дарман. Bu dünyöden ne karıp, örт çalgan karang ay jer karıp. Kerbeni çubabın ötpögön, kerişi menen ay çöl karıp. Айдыңы чалқары болбосо, аққулар қонбосай көл қарып. Өзөнүм алған ит олбосо, өрүшү менен ай төр қарып. Улуғың ойчули болбосо, убара тарткан ел қарып. Ой, убара тарткан ел қарып. Мына биздин арабыздан bir таланттуу, мына келечекте дагы көп ишти жасай турган bir өнөр адамы кетип калганы мени абдан өкүндүрүп атат да. Себеби Мурадил Сагыналиев мына ушул улуттук филармонияда окуп, мына ушул жерде иштеп, анан акыркы 6 жылда мына ушул Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобун жетектеп, мына экөөбүз мына 5 жылдай иштешип калдык. Анан эми эң бир жакшынакай иштеп аткан учурда ушу арабыздан кетип калды да. Өзүнүн жакшынакай ойлору болчу, жакшы пландары болчу. Анан эми ажал деген ушул экен, арабыздан ушул Мурадил инибизди алып кетип калды. Эми Мурадил талант катары, анан адам катары ушунчалык мына майын, ушундай назик жигит болчу да. Бирөөгө бир мындай одоно сүйлөбөгөн, өтө маданияттуу, адамгерчилиги мындай бийик, мыкты жигиттерден болчу. Эми бизде таланттар болот, кээ бирлер мен таланттуумун деп эле талантын атайын өйрөткөн. Бирок Мурадилде мындай адат жок болчу. Ушунчалык жөнөкөй, ар бир нерсе болсо дагы ушул Кыргызбай байке бир кеңешейин деп келдим. Кандай дейсиз? Муну мындай кылайын деп атам, тигиндей кылайын деп атам деп сөз кеңешетти да. Ушундай бир жакшы мындай адамгерчилик жактары болчу. Анан эми бизде эки топ, мына өзүңөр билесиңер, мына Алы Туткучуп жетектеген эл ырчысы эстебес тобу, анан кийин Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобу, бул Мурадил Сагыналиев экөө жетектеп турат да. Негизги мында биздин фольклордук жанрды тейлеген мына ушул жакта иш алып барган ушул эки группада. Мына экөө тең ушундай жакшы иштеп аткан группалардын бири да. Мына бири-бирин атаандашып, улам-улам жаңылыктарды жаратышып, изденишип, мына иштеп аткан учурда мына кетип калган аябай жаман болду да. «45 жаш курак. Мурадилди жоктоп, сахнасы калды. Жаны менен тең комузу, 1000 кайрыктын бири жок жетимсиреп текчесинде турат. Өзүнө куюп койгондой жаракшыктуу тегилген, сахна костюмдары кожоюну жок кунары учуп кала берди. Кан менен жанынан жаралган уулу Баяман, кызы Толгонай, өмүрлүк жубайы Асель дагы, неберелери Айназик Алинур дагы дал ушул комузу сымал үн сөзү жок жетим калышты.
Göçkönde gana mindin ey kulattı senin görkemün meni kuratdı görseter bekende çelim tigi görkemde solo zinattı. Muradil 1972-жылы Талас областынан Талас районунун Көпүрө базар айылында төрөлгөн. Бир туугандардын арасынан эң карамдуу жана күйүмдүүсү. Баарына баш көз болгон, акыл калчап, баарын билген боорукер, табышкер жигит эле. Эми айылындагы үйү, кичи мейкени Таласынын токою дагы Мурадилди жоктоп турат. Жаштайынан ыр күйгө абдан жакын болду. Кол жолу бошогондо колунан комузу түшпөй, жакшы ыр менен көкүрөгүн толтуруп жүрчү эле. Көкүрөктөгү мүдөө, жараткан берген өнөр алдыга койгон максаты Мурадилди филармонияга алып келди. 1990-жылы Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын 2 жылдык студиясына тапшырып, Залкар адам Кыргыз Республикасынын эл артисти Улукмырза Полотовдун колунан билим алды. Өнөрдү дас сыккан адамдарынын колунан такшалтты. Асек Жумабаев кыргыз ыр дүйнөсүнүн аалымынын шакирти болду. Не деген мыкты чыгармаларды акылы менен калчап, көкүрөгүнө сиңирип, жадыбалдай жаттап эл алдына ырдап чыкты. Анын баары Мурадил Сагыналиевдин ыр деп жашаган дүйнөсүнүн туусу болду. 1992-жылы студияны аяктап, ошол эле филармониянын Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобуна солист болуп кирди. Кичикейинде эле колумдан өстү, анан окуду бүттү болду, шомонча шаарга кетти. Мектепте окуп жүргөндө немелери жакшы болчу, көрсөткүчтөрү, таланттын бар немеси. 10 класста окуп калганда эле менин эң улуу агам комузчу болчу. Атам да комузчу болчу. Биздин үйдөн мен эле анан да бир балам чертпей калса калган бүтүлө чертчи. Анан ушул кандай болот, минтет антет деп эле ошентип жүрдүк. Анан ал бурап немесин неме кылып берсе, ошондон үйлөнүп кетип эле анан филармонияга келген билен деле кирип кетти ошон менен. Киргенде эле бу кимге кирди? Замирбек Үсөнбаевка. Ырдаганда сүйүнмөк түгүл мен ыйлап да жиберчим. Мындай өсүм токтон албай. Жакшы эле жүрдү. Анан телевизордон же бир жерден муну көрсө, өсүмдөн өсүм сүйүнүп, айланайын Кудайдын мунусуна шүгүр, ичимден ойлоп наркы берип кылчун. Энди мындан ардагы өсө бергин айланайын, талантың өсө берсин деп кона койчумун. Айла жок, тагдыры ушул экен. Адамдан ускан о бир бөлөк асманда тийгенде жылдыздар соңган менен кол жетпей тоо о деги суу түбүндө кундуздай соңган менен кол жетпей тоо o degi su tübünde koykunduk saydı. Oy. Aşkla albagan ayal, ayıl kıdırığa dayar. Kızıl yolu güldücan, kız ömürün güldücan. Kız kesinden oynop bile kıyalım sağa birge can. Kırçın yaşın ötkönsen o kılçayıp gelmeyip gündücan. Tebele vergin selkinçek ay teptirip koy gelincek. Selkinçekli tev almaya sabık şovun gelincek. Tebele vergin selkinçek ay teptirip koy gelincek. Selkinçekli tev almaya sabık şovun gelincek. Biz özümüz 5 bir toğanbız, 5 öğüten erkek. Kişinesinden ün bağıp, önör жағында emgektenip keladat. Şu kişinekey kezinden ile ayabay tıkan, 5 bala kestele, şu
бизди да алдына салып жетелеп баскыла мунуңду тазала, тигиниңди тазала деп алдыга сүрөп, өзү аябай тыккан эле. 25 жыл ошо талыкпай иштеп, агамдын чыгармачылыгын мени сүйүндүрөт. Ушунча эли бар, эли таанып, эли билет. Биз ошого сыймыктанабыз. Мына бүгүн ошо чоң жоготуу болуп, улуу агабыз ошо Мурадилден айрылып, келбес жака узатып жатабыз. Келдибек Ниязов, Назаркул Сейдирахманов, Айтбүй Атамкулова, Эльмира Иманкулова, Нистан Исабекова топтун негизи курамын түзчү. Студиянын ал мезгилдеги бүтүрүүчүлөрү Гүлзат Батырканова, Кылыч Бекишев, Лера Райымбекова жана Мурадил Сагыналиев эл шайырларына кошулду. Жаш таланттар, жаңы агым катары сахнанын көркү болушту. Мурадилди мен 1991-жылы эл шайырлар тобун уюштурганда, ошондо бир топ Мурадилдей уландарды, кыздарды, биздин 2 жылдык студияны бүтүрүүчүлөрдү кабыл алып, ошондо эл шайырларын түзүп, ошондо баары тең чыбыктай болгон жаш балдар, кыздар эле. Мына жыл өттү. Кичинекей балдар таанылган, таңшыган Кыргыздын булбулдары болду, сахнанын жылдыздары болду. Бирок өлүм деген ушул экен, кары жашка карабайт экен. Арабыздан эми ырдай турган мезгилинде, эми сайрай турган мезгилинде Мурадилдей инибизди алып кетти. Бирок аз жашаса да саз жашап, ушу кыргыз эл үчүн 45 жылдык өмүрүндө тоодо эмгек кылып, өзгөчө кыргыздын улуттук өнөрүн даңазалоодо чоң эмгегин жаратты. Ошондуктан мен ойлойм, Мурадил дайыма кыргыз элинин эсинде болот. Өнөрдү сүйүүчүлөрдүн жүрөгүндө болот, көңүлүндө болот. Мен ойлойм, кыргыз эли жер жүзүндө барында Мурадилдей таңшыган жигитинин, таңшыган кырчысынын дайыма шаңшып турат деген тилегим бар менин. Жетекчи катары мыкты жетекчи болчу да Мурадил өзү. Бизден 1 саат мурда келет да кабинетке. 1 саат мурда келип ушу жаркырап жайнап эле комузун кармап ырдап отурган ушул жерде. Анан бай Эстебес агайдын көзү өтүп кете электе. Эстебес агайдын жанында отурган кабинетине кирип ошол жактан көрөсүң Мурадилдичи. Ушундай жаны тынбаган жигит эле да, өтө эмгекчил. Ошол Эстебес ата аткарган чыгармаларды, Замирбек байке аткарган чыгармаларды өтө эч мындай калыбынан бузбай, ийкемдүү, ушунчалык ошол Асек Жумабаев атабыздын чыгармаларын өзүндөй аткарып, өзүндөй тим эле окшошуп калчу да аларгачы ырдап атса. Анан ар бир ошол дастан, ошо акындардын чыгармаларын өтө жеткиликтүү аткарчу. Эми айла жок, өкүнүп атабыз, ажалга айла жок экен. Дагы көп жашап, көп ушу кыргыз эл үчүн өнөрүн тартууласа болмок. Канжантай мен биринчи эле көрдүм кеминди, сар өзөңген чүй жериңди, назарың салып угуп тур арманду менин кебимди. Жонумдан кайыш дилсең да, азыр жутуп ийсең да, жаш кездеги сүйгөнүм мен сагынып келдим өрүмдө. Өксүттүң гана биздин өмүрдү, чегөрдүң тепсеп көңүлдү. Ушуну саган айтып алам, кумар элем ар качан эми кес келесең өзүң бил, мен акыры көрүп алдым доймөрүмдү.
Шырқаса тұрған күн келет, ханым сенің да бір күн көріңде. Үнүнүн тембринин кооздугу, үнүнүн күчтүүлүгү шыгы менен далай көрүүчүнүн жүрөгүнөн орун алды. Муса Байетовдун, Атай Огунбаевдин, Бектемир Эгинчиевдин деги койчу колуна кайсыл чыгарма тийбесин өзгөчө чеберчилик менен аткарып келчү. Анын далили катары Кыргыз радиосунун алтын казынасында Мурадил Сагыналиевдин аткаруусунда бир топ ырлар кабыл алынды. Азыркы убакта сакталып гана тим болбостон аткаруучусунун атын даңктап обо толкунда жаңырып келет. Өзгөчө сезимтал жана куйма кулак жан эле. Улуттук филармонияда иштеп жана окуп жатканда не деген залкар адамдар менен үзөңгүлөш жүрдү. Алардын айткан кеби, кылык жоруктарынын бардыгы Мурадилдин көз алдында болду. Чыгармачылыгы мына ушул кийинки жылдары аябай ушу жерге батпай момундай ыр чыгарып атам эже. Могул ырымды эртең клип кылайын деп атам. Бул максаттын ыры. Мына Кара Жорго окшош ырдап чыктым, көрдүңүзбү деп аябай ушундай чыгармачыл дегенде уктабай жанталаш ушундай бир иштеп калды эле да аягында. Бир жума мурун сүйлөштүм эле, 25 жылдыкты мындай эле өткөрүп калдык эже. Биринчи күнү келесизби? Кыздардын улуусуз да. Кыздар менен кеңешип бир ырым кылып бир кан чыгарып, улак алабызбы же кос алабызбы бир ушу кабинетибизде бир бат алып коелу деп айткандан биринчи күнү барып эле күтүп анан эле телефон өчүк көрсө ушун больницада экен да ошол кезде. Анан мына ушинтип жоготуп отурабыз. Эч кимдин көңүлүн калтырчу эмес да. Ошол себептен бизге баягы эл шайырлар тобуна абдан оор болду. Чындыгында баягы катуу нерсе болду бизге, туруп эле жоготуп ийгенге биз ошого аябай ичибизде өксүп калдык да. Профессионалдык деңгээлде ырдайр эле да, ырлардычы. Мындай аттап болот ушундай эле деп ырдачу эмес. Тойдо ырдайбы, сахнада ырдайбы, ошо комуздун черткенин так даана өзүндөй кылып алып мындай ошо ырдын нукуралууна жеткизип, ошо сахнада чертип аткан ырында той ашта да ошондой чертип ырдачу да. Көп учурда ушул Мурадил байке эме деп калды. Акыркы ушу адам өлөрүн билбейт экен да. Акыркы ошо өлөрдүн астында бир акыркы ырлары жакшы элге сиңип, мен жакында жакшы клип тарткантам көргүлөчү, могу ыргандай болуптур деп сүйүүнү менен соткадан угузчу да. Жеке концертин берди, ушул былтыр майда берген. Ошондо биз мындай сахнанын бери жагынан карап отуруп, ушундай бир төгүлүп ырдады да. Анан жалаң эле кайгылуу ырлар да. Бүт эле кайгылуу ырлар, анан кабинетте отурганда деле боздотпо, минтип деп ырдап атып көзүнө мындай карасам көзүнө жаш бардай сезилчү да мага. Ай ушул Мурадил байке ушунчалык ушул ырга ушуну эметип атабы же жүрөгүндө бир чоң дарт барбы деп ойлонуп калчумун да. Ушу ар бир доордун өзүнүн бир оончулары, ырчылар, акындары бар. Анысандай ошол Асанкалы Керимбаев биздин не деген оондорду чыгарып, не деген элдин жүрөгүнөн сонун бир кайрыктарды салган, кыргыздын кайрыктары менен чыгарган оондору бар. Эмесе ошол Асанкалы Керимбаевдин боздотпочу бостор коюм деген чыгармасын атап берейин.
Bezelenip sayrabaçı beşinde bezelenip kuynabaçı kaçanıdır men joğotkan mahabatı kayradan eske salıp ırdabaçı kaçanıkı men joğotkan mahabatı kayradan kusalanı uylabaçı Boztorğuyum, bozdobuğum, borundu ezip saldey bozdoğunu ezerki kaygılarım eske salıp eskirgen jaratım dey kozgobon eskirgen jaratım dey kozgobon eskirgen jaratım dey kozgobon boztorğuyum, bozdobuğum. Адамга бир жаман сөзү жок эле да. Бир болгон жакшы сөзүн айтып, жакшы сырдашып, анан ушул баягы иним деп көп эме кылчу. Экөөбүз да баягы алдыда максаттарыбыз бар болчу, дуэт жаздыралы деген агайдын көп ичинде ырдалбай кеткен ырлары калды. Жакшы сөздөрү бар эле. Баягы адам канчалык өйдөлөгөн сайын ошончолук ылдый бол деген жакшы сөздөр болчу. Экөөбүз көп отуруп калчу кабинетте да. Ошол мага эле эмес, жалпы ушул биздин коллективге көп айтчу. Жол көрсөтүп, акыл насаатын айтып, дайыма биз менен мындай окуучуларына дагы мындай катуу мамиле жасаганын көргөн эмесмин да. Ошо агай менен мен дуэт тартап калдым. Үркүнгө 100 жыл деп ошол үркүн тууралуу ырдап, ошондо да агайды аябай чыгармачылыкка мындай баш оту менен кирген адам катары байкадым да. Aman bolsun çınarın, o vakit bütün gün bütüp, uçkan eken tınarın, özün dili balasın, ökünüp tartpan ubayım, köpürüngü alım kul, gölge getken turbayba, gökşüm karın aylanıp, çölge getken turbayba, jeti taң barıp tın çalgan, jelge getken turbayba, boru bütün baş esen, bolgon emes adamda,
айтқаның ор ұғылды аралаштырып саламға, қаза шымқар жемдесе қанатын қанға тигізбейді, қайраты бар азамат қайғысын елге білгізбейді. Екі ағайын кишінің бірі кедей бірі бай, екі жилі кетчесең бірі қарғыш бірі май, жанашаң екің өзендің бірі тоқой бірі сай, жашы бажаман адам чабалам жаратылышың ұшындай. Өң Осман құл менен қалықты, озыңаң алдыңда, ол тұрған 4-5 шал барбыз, бізді ұнытып қалдыңда, Ниязалы Бекназар шапақ тұра талдыңда, топ жиынға келгенде, маға тоқтоғыл айтқан саламды, тоқтоғылдан да чоңсоң бұ, тоғыт болың ағаңда, қалқалдына келгенде, қалмырзаң айтқан саламды, қалмырзадан да чоңсоң бұ, қапақылдың ағаңда, бөлік өмір өчіріп, өп тұрған чағымда, көрінгендің қыздарын өп тұрған чағымда, белегіме бетарчы алып тұрған чағымда, барпы деген менелем, балдар мен кімден кемелем, түндік түштік қырғыздың түзіктеріне теңелем, қалығыным сен айтшы, қай сақындардан кемелем, ертебі кешпегім білет, ешкінекіндей жаш қалды, қача тұрған күштелі балам қарай беретін асман. Жамақчылық жайы, төкмөлүк өнөрү, обон чиймелей калган таланттын баарын Мурадилге жаратканым аянбай берген экен. Комуз менен домбура кыяктыда окмуш ойночу эле. Иши, эрмеги, жашоосунун баарын ушул комузга салып койгондой. Оомал төкмөлүү жашоонун оюш кыйышында арманы менен кубанычын дал ушул комузу менен бир төгүп алчу эле. Комузум деген Асек Жумабаевдин ырын аткарганда, ушул ырларды алып унутуп койбой, мисалы азыр коомго жараша деп ыр тандап кетпей, ошол ырларды казына, улумундан калган казынаны көкүрөгүнөн сактап жүргөнүнө аябай таң бергем да. Отура калып, өзүнүн көбүр шабыры болуп, тиги отурган жеринен, кабинетинен акындык кыла коюп, тийишип айтып, ушинтип мурунку муундардын окуясын айтып берип эле, өзүндөгүдөй кылып айтып берип анан ийеттей сону карачы, Мурадил байке бир башкача дүйнө деп ойлоп калчумун да. Обончулук жаатында жана 13 жашар баланын обонун ушул 43 жашында чоңойгондогусун Мурадил байке чыгарганын кийин эле билдик. Мурадил байке сиз чыгардыңыз беле десем, ооба мен чыгаргам деп мындай көкүрөгү, көөдөнү мындай чыгармачылыкка аябай бай адам эле да. Кече мен армияда жүргенде так ошол ала барган комузум. Асмандан мина кел атсаң амал кылып окопко. Огор-огор жата калган комузум. Баракелде. Өзүм менен фронтко кошо барган комузум, ажыдардай фашисттин алдынан тозо барган комузум. Далай майор капитан, а ну давай посмотрим, что такое инструмент деп кармалаган комуз. Мен жарадар болгондон ыйлап турган комузум, калганымдын артымдан жыйнап эле турган комузум. Байкуш бала кантетти, анан сыйлап эле турган комузум. Соғышты көздөй бет алсақ өлсек эми мейли деп чуркап чыгат чалкалап. Штыковой бой болсо ийреңдеген фашисти комузум. Деп ойгырып салып талкалап. Сак саламат сапардан кайтып келген комузум, эл журтуна жеңиштүү минтип салам элең айтат комузум. Замирбек Үсөнбаевдин баягы Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев ушул залкарлардын тобунда жүрүп, алардын бир жакшы жактарын алган жигит болчу да. Негизи эл артисти залкар ырчы Асек Жумабаевден ушул 2 жылдык студияда ырчылык кесипти баягы үйрөнүп чыккан
да, бул жактан. Андан кийин консерваторияны Улукмурза Полотовдун классында окуду вокалды. Ал жакты бүткөндөн кийин эле ошол жерде мугалимдик кесип менен параллельно баягы ырдап ал жакты дагы студенттерди тарбиялап келди. Чыгармачылыгында баягы Асек Жумабаевдин баягы Нукура, Кыргыздын Залкар, классикалык деп калган ырларын дээрлик бардыгын билет десем жаңылышпайм да. Gülümün bolup içine, gözümdün batsan içine. Gül gözbön alıp yürümekmün, gönlü bozuk kişiye. Karanın bolup içine, kar ektin batsan içine. Karatpay telem özündü, karaşı buzuk kişiye. Karassan başka kişiye, kan dolu düşer içime. Yelikse yürek bulup, bolun albay gücüme. Yanaşa kalsan içine, yaldırıp karayım yüzüne. Hareket kılıp yürüvegün, başkanım girip düşünür. Bileri koydu sanamda, birlikte büyüyüp canamda. Elestep yürüp özündü, eskindi bulup adamda. Kıysıpır saldım sanamda, Kırgızdan sendey tabamda. Sırtımdan yürüp kızganıp, sır dolu bulup kalamdı. Gülümün bulup içine, gözümdün batsan içine. Gül gözböy alıp yürümekmün, gönlü bozuk kişiye. Aytkanda kүйі айла жоқ, ашықтыр оту қайда жоқ. Мені сүйегер ишенсең, мен сүйгеннен пайда жоқ. Мені сүйегер ишенсең, мен сүйгеннен пайда жоқ. Мен сүйгеннен пайда жоқ. Чыгармачыл адам сахна менен жашайт. Сүйгөн ырчысын эл дагы күтөт. Мурадил Сагыналиевдин жеке концерттери жогорку деңгээлде өтүп турчу. Ар бирине дыккаттык менен даярданып, репетициядан эч чарчачу эмес. Элге койгон талабын өзүнө келгенде 10 эсе күчтүү кое билчү. Ар бир концертинде репертуарынын үстүнөн катуу иштечү. Чыгарманы ийине келтирүү үчүн түн уйкудан, күндүзгү тынчтыктан безип турчу. Иштеп жаткан жаңыры оюдундагыдай болуп калса, кадимки кичинекей баладай сүйүнүп, шерденип калчу эле. Kılımlardan
Колумда салган аспабым байкасаңар шаңшы тертип жатканын колго койсоң комузумдун кылдарын тыңдайсыңар ичин эмне катканын тарых болуп кошо жашап кыргыздын тагдыр болуп кордук бирге тартканын теңир колдоп тепчип майзаң учунда деңгелдеген күүсү жерди жазганын чоң аталар небересин өңөрүп жорго минип желигенди билбеген төрт туягы кылдарында жорголоп комуз сайрай жоргологон үн менен тойлу бул кечени келгиле комуз үнүн коштоп жорго бийледи жылкысы жылган ашып кырдаган желеде кулуңдары тойлаган жолоочуну кымыз менен тосушуп тоноочуну кылыч менен кыйнаган балдарына бербей жаткан токоочун конок келсе беребиз деп жыйнаган конок турган үйгө кирген жыландың өлтүрбөстөн акча түшүп сыйлаган ырчы келсе тоордукту түрүшүп келин кыздар керегенен тыңлаган бейиримдей боз үйдө кепкенен ичине кимдир гана сыйбаган ал боз үйдү жүктөп алып бир төгө көчүп кетет жетелешип буйладан мүнүшкөр бүркүт таптап үндөгөн бүркүтүнүн карышкырлар сүрдөгөн агытканга алгыр тиштек тайганын аскасынан аркар үркүп дүрбөгөн чоң энелер чимирилди бийикти небереге кийим токуйт түймөдөн келин кызы колунан көр төгүлүп келиштирип туш кийип түрүлөгөн чоң аталар небересин өңөрүп жорго минип желигенди билбеген төрт туягы кылдарында жорголоп комуз сайрай жоргологон үн менен тойлу бул кечени келгиле комуз үнүн коштоп жорго бий менен коштоп жорго бий менен Атам аябай жакшы киши болчу. Акыркы убакта дагы чыгармачылык менен аябай көп алектене баштаган. Көп жумуштарды да бүтүрө албай калды. Ошо атам аябай жакшы киши болчу. Аябай тарбия берди. Бир туугандардын улуусундай болуп, баарына жүрөк таяк болуп жүрчү. Таянар тогуз болчу. Ошо монтип заңыраган үйдүн баарын алтырып кетти. Жакшы киши болчу. Бала кезимде эле айтчу. Өлсөң дагы чынын айтып өл деп, калп айтпа деп урушчу. Тыкан болгон үйрөтчү. Так жүргөндү, кечикпегенди, таза жүргөн кандай болсо дагы башыңды жерге салбай жүр деп ар дайым ошол сөздөрдү айтчу. Дөңгүлөш, боордош казак туугандарыбыздын дагы жакшы чыгармалары биздин журтубузда, элибизде ырдалып жүрөт. Биздин да жакшы чыгармаларыбыз биздин казак туугандарыбызда ырдалып жүрөт. Анан эми ошол бүгүнкү концерттин аты дагы Кылымдын дастан ырлары кыргыздын адеп ыйманы деген ат менен жаңырык болгондуктан бүгүнкү концертибизде терме санаттар айтылмакчы. Анан эми азыркы аткарылуучу чыгармабыз казак туугандарыбыздын Дүнүйө ширкин аттуу чыгармасы бар. Мырзатай Дүйсөнбеков деген агабыздын сөзү эмесе казак туугандарыбыздын Дүнүйө ширкин аттуу чыгармасы.
көшіп барады қырайланбай құбылады күн сайын қалай қалай құбылады күн сайын қалай 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 сенің алтын сәулеңе не жетеді жарқылдаған тіршіліге шарайнадай жарқылдаған тіршілік шарайнадай дүние шіркін өтер бір күн жарқылдаған қайдасың ойын күлкің ойын күлкің құрбы құрдас кешеке бір ойнаған жүздеріңді сағындым нұр жайнаған жүздеріңді сағындым нұр жайнаған нұр бастан өткен соң қайран дүние дидарыңды қайтейін дил байлаған дидарыңды қайтейін дил байлаған дил байлаған дүние шіркін өтер бір күн жарқылдаған қайдасың ойын күлкің ойын күлкің zaman ömürge kelgenim azdı köpte kızıktın körgenim azdı köpte kızıktı görgönümni körgenim bul жалғандың түбіне жеткен барымы төбе қылдым теңірдің
бергеніне төбе қылдым теңірдің бергеніне дүние шіркін өтер бір күн төбе қылдым теңірдің бергеніне төбе қылдым теңірдің бергеніне Мурадил сүйін ырдаса деле боздогон ырдырдайт. Бир шаңдуу ыры барбы деп таңгалат болуш керек да. Мен өткөндө радиого барып калсам да ушундай суроо берип атат да. Эл шайырлары десе абдан бир шайыр жүрөт болуш керек деп ойлойт окшойт. Анан эл шайырлары тобунда жетекчи экенсиз. Анан эмнеге ушундай муңдуу ырларды ырдап калгансыз деп суроо берди да. Мен айтып атам, мен ошо эл шайырлары менен жүрүп чоңойдум, бирок кичине муңдуурактар менен көбүрөөк жүрүп калсам керек дедим. Анысыканда эми дагы бир чыгарым аткарып берели. Азыркы биздин заманыбыздын залкары не деген обондору кыргыз элинин жүрөгүнөн орун таап, классикага айланган мына Түгөлбай Казаков агабыздын Шубулдава теректерим деген чыгармасы бар. Сөзү Салижан Жигитовго таандык Шубулдава теректерим. Kıynalam uktay albay çoçon üydey Şubuldap tereklerim şokom salat Görünüp terezeden tau töbündey Jabıla жалбырақтар үн шығарып Күйітті жаны тынбай күч шығарып Қачырып ойқы құшын шу-шу етет Көңілден шу-шу етет тымчыналып Терегим шубулдаба теректерим Esime şubuldasan gelip menin Öçünkün ötkön gündün elesteri Öküttü ömürümdün belesteri Şubuldaba Şubuldasan Oylağım gelip menin Şubuldasan Oylağım gelip menin Ey gelip menin Kısılgan toğoynuna kıştağındey Tüzöңdü tam taşı var töş yağındey Şubul
терек турар эле ата кем тигип койгон жаш чагымды бактылуу ал кезде бир баламын көпөлөк оюн күлкү улагамын байкабай уктаганым калар элем теректен угуп жатып шуулаганым өскөн каргадайдан моюндашып кадырке чамагам экөөбүз коюндашып теректер ошондо дей койготчу эле жел менен желбиртеген шыбырлашып шубулдаба терегим теректерим шубулдасаң ыйлагым келет менин шубулдасаң ыйлагым келет менин келет менин Аскар тоодой атам ороп дартынан айыкпаган каза болуп теректер ошондо дей шодораган жаткандай кошо кайтып созолонуп кадиксиз болсо дагы бир өлүшүм кай күнүң өмүрүмдүн түйгөн үшін капаргаң албай жүрөм кайрандарым эшитип терек күүсүн силер үчүн жүрөмүн өлбөчүдөй кайрандарым эшитип терек күүсүн силер үчүн шубулдаба терегим теректерим шубулдасаң ойлагым келет менин келет менин келет менин шуулдасаң ыйлагым келет менин келет менин. Бул киши өтө элпек, чыгармачылыкка өтө кылдаттык мамиле кылган. Анан бир нерсени түшүндүрүп айтканда өтө таасирлүү, сөзгө да чебер киши экен. Жалпак тил менен таасирлүү жомоктотуп айтып, анткени мен деген залкар инсандардын арасында чоңоюп, ошолор менен өсүп, ушул жерде өнөр жугушталат да. Бул кишиде көп өнөрлөр бар экенин кийин билдим. Башында ушул мыкты азыркы акындар менен эле ошол Элмирбек Иманалиев, Шекербек Адылов, дагы бир топ акындар менен кичинекей кезинен эле Туганбай атанын, Эстебес аталардын, Замирбек агайдын жанында, Ашырал атанын кашында дегендей ырдашып, ушул акындыкка баш койгон экен да дегенде. Бир топ жамактап, узакка чейин ырдаганыңдарын угуп калдым. Тим эле бул киши ушунун артында жүргөндө чоң акындардын бири болмокпу деп да ойлойсуң. Анан ушул акындыгын жыйыштырып коюп, ушул ырчылыкка башот менен кирип, анан менин оюмча илгертен бери келаткан
Атай Муса аталарыбыздын, кийинки Асек аталарыбыздын өрнөктүү жолун улантып, өзгөчө Асек атанын сабагын алган экен. Анан бүт ырларды билчү да. Муке бул жер кандай болот, могу ырдын обону кандай десең эле, алатуу таңшытта каалаган ырың ачып каласың да баракта. Карап туруп эле обону келтирип ырдап, черткени да башкача, комузго колу элпек жорголочу да. Анан бул акыркы ушул 21-кылымдын улуттук аспап менен ырдоо жаатындагы инсандардын ичинде көч алдындагы бир топ, бир жоон топ кишилер болсо, ошолордун катарында артта калбаган, ошолордун арыш менен арымдап тизгиндешип келаткан эң мыкты инсан болчу. Илгерки комуз менен ырдаган бир мектепти, ошону бир татыктуу алып келаткан мыкты өкүлдөрдүн бири болчу да. Анан жакшы жагымдуу обондорду чыгарып, азын олак элге ырлары таанылганы кээ бир кишилер билбесе керек. Жанагы атаганыңдан бүткөн баламын, кабыл ал айткан саламым деген Какен Алмазбектин сөзүнө жазылган 13 жашар болгон арманы мурун Орозкул Кутманалиевдин обону менен чыккан. Кийин Мурадил агабыз ушул обонду чыгарып, муну менен да жаштарга бир каттуу жайрылып, тең жетип, бул обон Мурадил Сагыналиевдики экенин да көп билчү эмес да. Ушул обонду деги башка обондору азыр жаңыдан чыгып келаткан кези болчу. Чыгармачылыгына Кудай буйрса убакыт мезгил да баа берет. Азыркы ырдын сөзү обону дагы жана биздин ырчы обончу акын жигитибиз Максат Кулуевге таандык. Сезимдешим аттуу чыгарма. Көргөнүмдө көчөдөн көңүл оттой көзөлгөн, көк сулум деп ырдаштан кемин чиркин өтөдөн, өңүмдө эс түшүмдөн болду өмүр өтөгөн ай. Илбесиндей басканым, имирилген каштарым, кайдан мага көрүндүң, ой карегимди жаштадым, эй борбедиң асканым, моюмулду таштадым, түгөнгүр кайдан жолуктуң, эй түшүп кеттиң асманым, эй. Ошол күндөн өмүрдөн ой мүдөмдү төртпөлөм, канталамай турмуштан кайра өкчөлөм, жанар тоого жамгыр болуп дагы канча өрттөнөм ай. Yaşladım ey, borbedim aslanım, boyumuldu taşladım, dügüngür aydan joluktun ey.
ошо коллективди өзүнчө кармап, ар бир коллектив менен иштеп, коллективде ар бир инсан менен иштеп, бир топ салым кочту. Анткени Мурадилдин мунун азыркы жетекчилик касиетине бир баягы себепкер мына Замирбек Үсөнбаевден сабак алып калды. Замирбек байке менен бирге жүрүп калды. Ал киши менен баягы ээрчип, көп нерсени ал кишиден үйрөндү да. Кийинки ишти алып кеткен себеби ошондон болду. Ошондон көп эле салым кочту. Дагы көп салым кочмок. Акыркы эсте кала турган нерсе, мына өзүнүн чыгармачылык концертин абдан жакшы деңгээлде өткөрдү. Абдан жакшы даярданды. Бул концерт өзүнчө бир баягы филармонияда өткөн чыгармачылык кече концерттердин арасында жаңылык болду. Бул концертти Алтынбек Максут өзү койду. Сценарийин да ошол экөө биргелешип жазып, ошо концерттин чечилишин, концерттин режиссурасын, анын сценографиясын, анын музыкалык чечилишин баарын мындай тактап бир жакшы коюлган концерттердин бири болду эле да. Анан акыркы да өздөрүнүн койгон концерт да жакшы болду. Абдан бир мындай театралдаштырылган, музыка менен ошо ички дүйнө айкашылган, бир жакшы мындай элдин жүрөгүнүн түнөк ала турган, азыркы учурда проблеманы козгогон бир комедиялык жанрлар дагы бар. Ал жерде сатиралык юмор жагы бар. Эми кээде биз баягы айтылбаган нерсени юмор аркылуу айтабыз да. Мына ошондой жанрды аралаштырып, бир чоң бир мындай ойду айта турган чыгарма менен жакында концерт беришкен да. Мурадилди эч качан унутпайбыз. Анын жасаган эмгеги, анын азыр элеси да ошол жерде. Мен көз алдыма элестеп турат. Дайым эртең менен келет эле. Келип агай ушундай депчи. Кыргыз барып ушундай кылып атабыз дегендей деп. Өтө сыйлык бала болчу да. Тагдырды карачы. Эми биз Мурадил Сагыналиев деп сахнага чакыра албай калдык. Биздин колубуздагы сүрөттөр, сакталып калганын тасмадагы элеси жана эл арасынан сиңип кеткен Мурадилдин ырлары энчи болуп кала берди. Кош, Мурадил биздин көкүрөгүбүздө, эсибизде жана кыргыз ыр маданиятынын тарыхында калдыңыз. Кошуңуз, жаткан жериңиз жайлуу болсун.